Бизнес жана ишкердикти өнүктүрүү кеңешинин негизги максаты бул багытта орун алып келген көйгөйлөрдү чечүү үчүн биригүү, алардын чечилишин мыйзам менен бекемдөө болуп эсептелет. Салык кодексиндеги ар бир береле же бизнести өнүктүрөт, же бизнести жок кылат. Биз ошон үчүн ушул аянтчаны ушул максаттарда пайдаланып, салык кодекси гана эмес, башка бизнеске тиешеси бар ар бир мыйзамдар кабыл алынып атканда ошолорду силер менен чогуу кеңешип карап анан чечсек. Экинчи нерсе, бизнестин жолун ача турган, бизнеске жакшынакай шарт түзүп бере турган, анын аркасында эртең күнү экономиканы көтөрө турган мыйзамдар келбей аткан болсо, сиздердин жардамыңыздар менен жок дегенде парламенттеги депутаттар 120 депутат ошо ишкерлер менен иштешип, силердин үчүн өтө маанилүү болгон мыйзамдарды иштеп чыгып өткөрүп турсак, менимче бизнес өнүгөт. Кеңешип кескен бармак оорубай төңүтүндө ишкерлер менен депутаттардын аянтчасын уюштуруу учур талабы. Бирок мына ошол кеңештин пикири менен эсептеше турган, сунушталган ой пикирлердин аткарылышын эске ала турган норма киргизилүүгө тийиш. Ушундай эксперттик топ түзүп, туруктуу, керек болсо взнос акча жыйнап, анан ошол топтун мүчөлөрүнөн эксперттердин полномочиясын аныкташ керек. Алар комитеттин жыйналышына катыша алат. Депутаттар менен кошо министрге суроо берет. Жообун алат. Анан алар берген эксперттик тиги заключение сөзсүз түрдө комитеттин деңгээлинде эске алынып каралыш керек деген жобо киргизсек, анда ушундай бир обязательность күч пайда болот. Төраганын айтканына караганда аталган кеңештин мүчөлөрүнүн мыйзам чыгаруу ишине катышуусу, укук милдеттери боюнча атайын жобо иштелип чыккан. Албетте, бул күнкү жыйында айтылган сунуш пикирлер да эске алынат. Аталган иштин эми гана көз жарып жатканына карабай, анын келечегине ишкерлер бекем ишеним артышууда. Бул советти банковский сектор, финансовый сектор, мен ага айтканым укугум бар. Биз колдойбуз, биз активдүү киришебиз. Биз эксперт керек болсо, эч кандай кыйын тыпын кереги да жок. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен ар кандай экспертный заключение жасаганга, АРБ жасаганга даярбыз. Айына жыйын кыла турган бул кеңеш эми бизнес менен ишкерликти өнүктүрүүгө кедерги болуп келген проблемаларды мыйзамчылар менен биргелешип чечүү аракетин көрөт.